Алейкум, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан бир туугандарым, саламатсыздарбы? Жеңиш агамдын дүкөнүнү сиздерге эки жолу тартып көргөзгө окшойт. Метро Семеновский, мына Семеновский. Көп суроолор болду эле. Бияктан Мадишоп тарттык, Өзгөн чайканасынын экинчи филиалы бар деп тарттык. Буюрса туугандар, Москвада жеке 24 саат бою круглосуточно иштеген бир эле дүкөн ушул дүкөн. Каалаган учурда келип продукт алып кетсеңиздер болот. Еттери бар, самын, мылага чейин бар, кыскасын айткандачы, полный бар жок бар. Кыргызстандан келген бардык нерселер. Анан туугандар, метродон 4-5 мүнөттүк жол, толугураак маалымат берейин. Анан бизнес боюнча дагы кыскача мындай интервью кылайын деп атам, өзгөчөрөөк тартайын деп атам. Буюрса, негизи дүкөндөрдүн ачылышына караганда жабылышы көп болуп атат. Көрүп атасыздар, сатылат деп көп нерсе чыгарып атпаймынбы? Мына толугураак маалымат берейин анда. Биз менен чогуу олтуруңуздар, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар, жакшы сөз жазыңыздар туугандар. Мына могу көрүнүп турат го могу дом. Ушул домдун артындагы эле домда эми жөө баскан адам мындайынан өтүп кетсе болот. Эми мен жаштар эле көрбөйт да, чоң адамдар көрөт. Ошого мен түзүнөн көргөзөм ар дайым. Жүрүңүздөр. Мекендештерим, мына ушундай кылып Мияса халялга дагы жетип келдик. Мен сиздерге айткан 24 саат бою иштеген дүкөн мына ушул. Парковкалары аябагандай экенин караңыздар. Мына ке туугандар, Жеңиш агабыз, ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Ташкыр жакшы, өзүң иштериң болду. Болду акырын бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат. Кеңири амандашып ала бересиз. Ассалому алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москвар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Менин атым Жеңиш, эми көпчүлүгүңүздөр менен тааныш болуп калдык. Тааныш эместер да бир катар өзү таанышып кетели. Биздин ушул метро Семеновскийдagi магазинибиз иштеп атат. Буюрса, мына акыркы рекламаны тартканыбызга 8 ай, 9 ай болуп калыптыр. Ошо көпчүлүк мекендештердин суроо талабы боюнча келип сурашат, эмнеге реклама чыгарып айтасыңар, билбейбиз дегенге ошо инибизди дагы адени чакырып, ушул дагы сиздерди бир катар таанышырып коелу деп чечтик. Анда эмес ошо бир катар өзүбүздүн продукциялар көрсөтө кетели. Жаңы кошулган товарлардан биринчи мына выпечкалар. Биякта өзүбүздүн рулеттер бар, сэндвич бар. Анан азыр ходовой товарларда негизи мындай выпечкалар холодильникте сакталган. Жумасына буюрса 2 жолдон алып келебиз, өтө жакшы сатылат. Анан мондай суусундуктар холодильникте коюп койгонбуз. Анан сырткары биздин мына Кыргызстан сливочный массалары, топленый. Бизде не только аз Кыргызстандын, бияктын да өзүбүздүн товарлары бар. Бияктан элдин суроо талабына жараша кефир, молоко, каймак, бияктан сүзмө, айран, өзүбүздүн Шоро фирмасынын суусундуктары, майонез, ушундай продукцияларды койдук. Биякта мороженое чистилиняныкы, анан биякта өзүбүздүн домашний вареники, пельмень, манты, лагман, самсын тестасы, биякта пельменин дагы 4-5 түрү бар. 2-3 фирма менен иштешебиз. Ошондой эле биякта суусундуктар, өзүбүздүн Кыргызстан суусундуктары, биякта соктору бар, биякта болсо 5 литрлик суулар бар. Анан могу жерде Россиянын өзүнүн производствосу тоже адал продукциялар. Өзүбүздүн параллельный тойбоз колбасаларыбыз бар, 290 рубльдан. Анан мына этти дагы буюрса азыр мына видеонун акырында айтып кеңири түшүндүрүп беребиз. Бизде кандай эттер бар. Биякта эми өзгөчөлүктөрүнүчү башын айтып коелу. Бизде мындай говядина, букан эти,
Биякта койдун эти, анан монда соленьелер бар. Биякта тушенканын түрлөрү бар, голубцы, долма, бияктан консерва кылынган тил, ошондой товарлар. Султан чай өзүбүздүн аралаштары, бияка аден коюп койдук дагы, себеби ходовой элдер көп сурайт. Султан чайдын карасынан, көгүнөн, биякта фруктылар да көрсөтө кетсек, түрүнөн бар. Сезонго жараша, жайындасы дарбыз, коон дегендей, кышындасы ошол суроо талапка жараша ушундай фруктылар коебуз. Кандай айтсак, алманын түрү бар. Ошол эле өзүбүздүн күнүмдүк не жеген болсок, ошо дасторконубузда кандай товарлар, кайсы нерселер требует этилет, ошолор койгонбуз. Бияктан картошка, пияздарды даярдап, чеснок өзүбүздүкү, зелень, винограддар, огурец, помидор. Угологубуз ош фруктунун ушул жерде. Андан кийин биякта детский жаш балдар менен көп киришет бизге. Өзүбүздүн туугандар дагы кирип алып, анан балдарга эмне берели десе ошо көп сурап калышат. Ошого бияктан шоколаддын түрүнөн койдук. Ошол жаш балдарга деп. Анан биякты көрсөтөлү дагы. Бул бурч бизде азыр бүт эле негизи основной Кыргызстан товарлары. Биякта экодамдыкы бар, бал шириндики бар, куруттар бар, мед бар, горошок, кукуруз. Дагы эмнени айтсак, соустар бар. Анан биякта макарон түрлөрү бар. Китлап өзүңүздөр көргөндөй, мына Казакстандын макарондору, өзүбүздүн Алкони фирмасынын продукциялары, астында болсо банкаларда бүт өзүбүздүн таттуулар, вареньелер, виноградный листьялар, фунчоза дейсиздерби, эмне керек болсочу. Анан могу жакта туугандар даяр кылып упаковкалап койгонбуз. Сухофруктунун түрү бар, специялардын түрлөрү бар. Биякта өзүнүн ристерди, анан пастат, азыр бир аз ассортиментибиз азайып калды. Негизи 6-7 түрдүү ристерди сатабыз. Узгенский, Баткенский, рис лазер деп чайхананын ашына ушуну иштетишет биякта. Биякта аланга бар. Анан мондай адени суюк тамактарга десем, мондай күрүчтөрүбүз бар. Компотный смесь, жер жаңгак, сахар, нават, мондай макаронунун түрү бар. Килограммы 60 рубльдан. Билбейм, ошол өзүбүзгө керектүү нерсенин баарын эле койдук. Биякта Кыргызстан чайлары, көк чай дейсиздерби, кара чай дейсиздерби, туз, бияктан дрожжтор, астына унду дагы 2 килограмм, 10 килограмм, 5 литр, 1 литр ушинтип койдук. Анан специялерди дагы өзүбүздүн Баткенин зиреси бар. Биздин специялар негизи башка жака салыштырмалуу арзан. Мен мындай бирөөсүн көрсөтүп коеюн. Ушул турушу, бул упаковканын турушу 29 рубль. Себеп дегенде мунун ичинде 132 грамм упаковканын өзү. Анан туугандар жакындан көрсөтө кетейин. Бизде тартылат, бияктан веси жазылат, бул основной баасы. Негизи бул канча килограмм канчадан ошентип штрих-коддору менен киргизип койгонбуз. Негизи башка жактардан, мисалы Пятерка, Диксиден алган болсоңуздар, ал жерде 10 граммдык приправалар эле бир 60-70 рубль чыгат. Мондайдан бирден для плова бар, куркума, мындай первый, второй тамактарга, этке десеңиз отдельный ушундай сорттор бар. Бирден алып койсоңуздар, мен ойлойм сиздерге 1 жылдан жетет да. Нандар бар экен да? Биякта дагы нандарды дагы көрсөтө кетейли. Нан мурда дагы бар болчу. Азырда Кудайга шүгүр, мына 3 түрүнөн койгонбуз. Мондай фатирлер бар. Булар 61 рубльдан. Андан кичинерак, точнее, кичинекей нандын чоңу бар. Бул 59 рубльдан. Бул болсо 32ден. Сиз ушуну чайхана иштеткендерге сатсаңыз делечи, үстүнөн нормально пайда көрө тургандай да? Көп сурап келишет. Мисалы, чоң чайхана иштеткендерге саткан болсоңуз, мындай түшүп дагы бересиз да анда, туура? Өзү негизи кече күнү Узгөн иштеткен бала келди эле, ушулардын эле эме кылып номерин бердим. Өзүң жекече эле иштеше бер деп, азыр ошол Узгөн чайханасындагы лепешкалар экөөбүз чогуу эле бир адамдан алабыз. Ооба. Анан бизде азыр туугандар 2ден турат. Өзү негизи бирөөсү 32 штук. Бизде эмнеге бул 2ден салып койдук? Элдер бизде 1ден албайт да. Алганда сразу 2ден, 3дөн, 4дөн. Жакшы. Ошентип алышат. Бул жакшы экен. Анан өзгөчө туугандар дагы биз жаңы отдел ачтык. Бияктан бытовая химия. Ошону анда көрсөтүп коелу. Киргенде эле арт жак жок болчу да. Бул жак жабык эле. Бул жерде эле жабык эле. Бул жерге биз как склад катары кичине колдонгонбуз.
азыр эми биякта чоңойтуп мусулманский товарлар бизде аз болчу ал жактачы. Биякта чоңойттук дагы эми астынан көрсөткөндөй бияктан жайнамаздарды койдук, вазелин, малхам, биякта черный тиминин маслолору, теспелери бар, зубный пасталар, мисвак, ондай самын, шампуньдар, мына эпимедиумный пастаны койдук, мына иммунитетке деп крем йоддон койдук, семирте турган дарылар бар бияктачы, теспелери бар. Биякта ушундай бир витаминдер Москвада жүрөбүз, өтөки бул жакта эми сыз, ошого иммунитет түшүп кетет, ушундай дарыларды колдонсок жакшы. Мунун үстү жагы бүт эле ароматтар, мисктер үстүнө топулар бар. Эгер алам десеңиздер, биякта хижама банканын түрүнөн бар. Биякта дагы муну машинага илип койгон ушун ароматтарды койдук. Замзам суусу бар. Эми кичине чоңойтуп койдук бул жерди. Жүрүңүз эми. Самын, айна, мылылар, бүгүн отделди көзөтөбүз. Ооба, ушул отделди коштук жаңадан. Бул жер эми только ушундай бытовая химия болот. Анан буюрса дагы элдин суроо талабына жараша ушуну бытовой техникаларды да коебуз. Жакшы болот. Мына бурчтан эметип коелу, мындай сырттан эле бир катар көрсөтүп коелу. Себеп дегенде биякта туалеттин бумаганын түрү бар. Биякта полотенцелер бар. Анан үстүнө атайы тизип койдук, моундай кылыпчы. Туалеттин бумаганын эконом вариант. Булардын штугу 58 рубльдан. Биздин муну кыргыз хозяйкалар, анан кыргыздар өтө көп алат ушунучу. Ошон үчүн мындай запас менен да үстүнө үйүп койдук. Аябай жакшы. Анан биякта дагы эми көрсөтөйүн десек, негизи товардын ар бирин көрсөткөнү убакыт көп кетип калат. Себеп дегенде товардын кудайга шүгүр бизде ассортименти көп. Мындайча айтканда, могу самындын эле бир 40ка жакын ассортимент түрү бар да. Ооба. Туалетный буланч. Анан биякта кимге кандай товарлар керек болсо, мында бурчтан эле көрсөтөлү. Биякта азыр зубный пасталар, детский бар. Мына сплат деп өтө жакшы булар. Влажный салфетканын түрү бар, кичинесинен чоңу. Бияктан анан бизде көбүнчө мына Россиядан чыгып кеткен европейский товарлар. Шампуньдун түрү мынабу, ушул жерден баштап мындай көрсөтөлү. Ушу жерден, почти ушу жерден, ушундан баштап мына жерге чейин бүт женский шампуньдар. Дальше мына жерден бул жерге чейин дезодоранттын түрлөрү. Ошондой эле мына сиос деп турат, ушуну жерге чейин бүт өзү ушу эркектерге деп атап арнап бир уголок кылып койдук. Шампуньдун түрү, биякта дезодоранттар дагы бар. Булар өзгөчө жери эмне? Турцияныкы, Румынияныкы. Анан бул башка жактагылардай арзан эмес, ачык эле айтып коелу. Себеп эмнеге арзан эмес? Ошолордон полный айтып. Бул жерде туугандар подделка биз сатпайбыз. Могу жерде турган товарлар 100% таза, өзүбүз кепилдик беребиз. Подделка сатып, арзан сатып, элдин баягындай жаман сөзүн угуп, элди нааразы кылгандан көрө оригинал, таза, жакшы товарлар сатсак, алган адам дагы акчасына күйбөйт. Биз деле бияктан ыраазы болуп соода кылабыз туугандар. Анан биякта мына жерде мусорный мешок, скотч, ошондой нерселер, унитазга тряпкалардын түрү бар. Биякта болсо зубный щеткалар, лак, мына жерде жидкий мыла бул. Астына биякта детский, мына жерге чейин биягы чоңдорду иштесе болот. Хозяйственный мыла, доместос, биякта крем для рук, фейринин түрү бар. Анан айта кетейли, бизде, например, мына фейринин кичинекейинен баштап, негизи да бул кандай десем, бул фейринин средство для эмегеч, посудага кичинекейинен анан чоңунан бар. Бизде муну чоңунан 5 литрликтин чоңу 350 рубль турат, а муну болсо 250 рубль. Себеп дегенде бизде кыргыздар бүтөн жерде жүрөбүз, эконом кылып, ушундан көп алышат. Эконом вариант. Эконом вариант ушундай бар. Анан биякта кандай десем, стиральный порошоктун 400 граммдан 8 килограммга чейин түрү бар. Анан булар деле ошондой туугандар, муну биздеги стиральный порошоктор, мисалы Ариэль, Пимакс, Персил, бул муну светофордо сатылат. Аларды деле бар. Анан аларда фикс прайста бар. Аларда арзан. Себеп дегенде мында салганда 2 ложка салган бул стандарт. Алардын салганда сиз 8 ложка саласыз да. Подделка кандай десем, бул жердеги товарларды муну фикс прайс менен же башка менен салыштырганы болбойт, ачык эле. Себеп дегенде биз деле ошондо арзанын алып келип коюп койсок болот эле да. Мына азыр мына жакта экөөбүз отуруп, бул эмнеге мындай болду, кандай товарлар алып келип атабыз,
аны отдельно сүйлөшөлү. Бизнес боюнча дагы кыскача маалымат берилген. Ооба, жүрүңүздөр анда. Кызыккандар көп экен. Дүкөндү иштетип баштаганыңызга 1 жыл болуптур. Бутовый химияны коштусуз, бизнес боюнча кыскача элге маалымат бере кетесиң. Ооба, буюрса былтыр как раз ноябрь айында бул магазин ачканбыз. Кудайга шүгүр, жакшы иштеп атат. Бул негизи эле биринчи бул бирөөнүн кыйындыгынан же бирөөнүн бир опытынан эмес, бул Алланын берген рызкысы. Кудайга шүгүр магазин иштеп атат. 1 жылдын ичинде мына көп товарларды коштук. Анан бияктан бытовый химияны коштук. Магазин кудайга шүгүр иштеп атат. Анан мурдагы Бауманскидеги магазинибиз тартканда ошол жерде киргизгенбиз, предложение кылып, что магазин ача тургандар болсо же иштеп аткандар болсо чогуу иштешели депчи. Себеп дегенде бул азыр көп магазиндер ачылып атат. Анан көп магазиндер негизи жабылып дагы атат да. Бул неден, что биз кудайга шүгүр буга чейин дагы 10 жыл иштеп ушул магазинди ачтык. Ушул сферада жүрүп. Ооба, продукт сферасында жүрүп. Анан негизи азыр бизде ушундай пландар бар. Мындан кийин дагы бул продукт эмес, дагы бир 2-3 сфера менен башка тармакта дагы иштелип сүйлөшүүлөр болуп атат. Продукт жагында негизи бул Москва, өзүңүздөр билгендей бул мегаполис, кандай бизнес кылсак дагы, кандай болсок дагы ошол эбини, жолун таап иштесе болот. Бизнесте өз негизи эки нерсе керек болот экен бизгечи сөзсүз. Биринчиси бул билим керек, бизнесте билим керек, ошол кандай тармакта иштейсиз, эмне кыласыз, бул билим сөзсүз керек. Эгер билим жок болгон болсо, практика керек болот. Бул практика кандай, ошол иштеп жүргөн адамдар менен чогуу иштесе, ошол банкрот болуштун мындай пайыздары азыраак болот да. Ошого биз дагы негизи буга чейин киргиздик, партнер болуп же инвестор болуп иштеймин дегендерди депчи. Анан негизи азыр өзүм айта кеткендей башка дагы сфералардагы иштеп аракет кылып атабыз. Ошого бизде азыр ушундай предложение бизнес ачамын деген туугандар болгон болсо, кайрылсаңыздар, биз сиздерге как первый шаг, биринчи ошол кантип баштап ачып кетиш керек. Ошол тууралуу бир аз жардам беребиз. Албетте бул бизнес болгон өтөки бесплатный болбойт. Отуруп, кеңешип, сүйлөшүп, кең информация берсек болот. Негизи ал тууралуу биз астыда өзүбүздүн номерибизди калтырып коебуз, биякта инстаграмыбызды калтырып коебуз. Ошол инстаграмга буюрса күнара ошол бизнес тууралуу кандай жаңылыктар болот, бир жакшы маалыматтар менен бөлүшө кетебиз. Анан жеке номерге кайрылган болсоңуздар, ошол бизнес тууралуу отуруп сүйлөшүп, кеңири информация берип, иштейм дегендер болсо чогуу иштесек болот. Азыр сизге бир 2 суу бергим келип атат. Ушул продуктовый дүкөн ачканга канча акча кетет, анан бытовый химияны биздин бул магазин ачканга негизи мындай полностью эсептегенде 1,5 миллион тегере кетип калды. Анан бул кайсыл жерден, кандай райондан ачылат, ошондон да зависит этет. Арендасынан зависит этет. Ачам дегендер болсо, ошол жакшы мындай ачканга жараша жакшыраак, чоңураак, көбүрөөк товар бата турган магазин ачса жакшы болот. Азыркы эсеп менен мына Москванын көрүп атасыздар, доллар көтөрүлүп же түшүп ушундай көп ойноп атат. Ошого жараштуу бир 2 миллион тегерегинде жакшы бир бойдогудай магазин ачса болот. Бытовый химия тууралуу негизи биздеги химияларды ушинтип фикс прайста да химия сатат, смешанный ценада да химия сатат, а биздеги химиялар булар өзгөчөлүгү кандай? Полный оригинал. Ошо анын качествосуна, талаптарына биз өзүбүз полностью жооп беребиз. Анан эт боюнча, бизде эттер көп айтат, что кымбат депчи. Себеп ооба, биз мына үйгө доставка кылып бергендей, мындайча айтканда малдын же кунажын этин сатпайбыз. Себеп башынан ушундай принцип менен иштедик. Бир аз кымбатыраак, себеп өзүбүз кымбат алабыз эттичи. Этке кымбатыраак болсо дагы элге качественный, мындайча айтканда жумшак, жакшы этти жеткирип берүү. 1 жылдан бери иштеп атабыз. Анан бизде мына YouTube'дан көрүп аткан өзүбүздүн покупательдер болсо, астына комментарий жазып кетсеңиздер болот, что кандай эттерди алып жеп атасыздар бизденчи. Элдин суроо талабы жакшы, бизден эт алып, башынан мына продукттуу магазинди ачкандан бери, Кудайга шүгүр, оборотубуз 10 эсе өстү деп мен толук айта алам. Эң жакшы жери туугандар, ушул дүкөн боюнча өзүңүздөрдүн жакшы ой пикириңиздерди калтырган болсоңуздар, буюрса 15 декабрга чейин комментариядан карап туруп булар анан мага жазгын деп жазат. Ушул номерлорго жазасыздар. 1000 рубльдуктан 5 адамга продукта берилет. Андыктан чамдап. Эжекебиз ар дайым ушул дүкөн ачылгандан бери келет экен. Биринчи клиенттерден экен. Эжеке кандайсыз? Жакшы, жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Тейлүүлөр боюнча, тамак боюнча. Продукциялар свежий, каждый день келет. Аябай жакшы. Мен ушул жер ачылгандан бери ушул жердин клиентимин. Тейлүүсү жакшы. Тейлүүсү аябай жакшы. Ушул жерге жакын жерде жашайсызбы? Ушул жакын жерде жашайм. Аябай жакшы. Еттер свежий келет, колбасалар тынбай келет. Продуктлар бар жо свежий келип турат. Ишиңизге ийгилик эже. Рахмат. Өзүңөрдүн ишиңер ийгилик.
пункт коюп угуп туруңуздар туугандар, ушул жерине 1000 рубльдик комбо алдырып доставка кылдырайын деген болсоңуздар, бул номерге кайрыласыздар, могу чекедеги номерге. Эгер 3000ден жогору комбога заказ берем деп турган болсоңуздар, бул номерге кайрыласыздар, бул жердеги. Анан муну 3000ден жогорку биздин комбо заказ доставкабызда негизи бизде 480ден 690га чейин эттер сатылат. Ама өзүңүздөр билгендей, Москвада азыр эттер кымбаттады. Анан бизде ошо букан эти биздеги муну азыр 690 деген эттер, эгер 3000 рубльден жогору алар где-то ошол бияка 3000дик комбого картошка, сабыз, пияз, 5 литрлик май, 10 килограммдык un ошолор кошулат. Ошонун ичиндеги эт, эттин баасы автоматически 690 же 650 эмес, 600, 550 ошондой болуп түшөт баарынын баасы. Жакшы. Бул магазинден эмес, бул этти как оптум кылып беребиз. Ошондой өзгөчө бир арзан кылып сатабыз. Ошондой 3000, 4000дик заказ кылып үйүнө чейин доставка кылып жеткирип беребиз. Ошону заказ берген болсо, ошондой арзан баада эттер кетет. Как розничный эмес, оптум баасын. Мына ушундай туугандар, так толук бир дана, жакшы маалымат берүүгө аракет кылдым. Түшүнбөгөн суроолор болсо, төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар болот. Ишиңиздерге ийгилик туугандар. Өзүбүздөн продукт кылыңыздар, өзүбүзгө поддержка берелик. Тынччылык амачында көрүшүп тура берелик. Группадан группа таратып коюш эсиңиздерден чыкпасын. Көрүшкөнчө.